Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Түз эфирде Ариана программасы, кызматыңыздарда мен Айдынай Курманова. Бүгүн биз Кыргызстандагы оор атлетика спорту боюнча сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген машыктыруучусу Өмүржан Молдодосов жана Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Бекдөөлөт Расулбеков бизде конокто. Алдыдагы 45 мүнөттүктө биз менен болууга чакырабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Эң алгач эле жеңиш кут болсун. Өзгөчө акыркы февраль айындагы Бекдөөлөттүн 2 жеңиши кыргыз эли үчүн өзгөчө чоң сыймык болду. Бул дагы алдыдагы олимпиаданын алдындагы өзгөчө жеңиш болду десек болот. Алгач эле ушул мелдешке токтололу. Иранда өткөн мелдеш кандай деңгээлде өттү, атаандаштык кандай болду, анан жалпы эле азыркы учурдагы олимпиаданын алдындагы рейтингдик абал кандай болууда? Эми Иранда боло турган соревнование олимпийский лицензия квалификационный мелдеш эле бул, международный гран-при. Бул мелдешке биз барардан мурун биздин госагентство жетекчилери менен чогуу подготовка жакшылап даярдаганга условия сурадык. Алар болсо баардыгын колдон келишинче баардыгын жардам беришти. Биз ошонун мелдештин алдында Бишкек шаарында эле подготовканы жүргүздүк. Жакшы подготовканы даярданып алып, раз квалификационный мелдеш болгондон кийин жакшы спортивный формага кирип барышыбыз керек. Бекдөөлөт деп, Бекдөөлөт дагы убагында тренировка, 2 маал тренировка, эртең менен зарядка. Ушундай подготовка менен Иранга бардык, Кудай буйруса, Тегеранга. Тегеранда там эми ал жака бүт олимпиадага лицензия алам деген жигиттер гана барды. Аракет кылып ошо барам деген жигиттер. Ошолордун арасынан 2 двукратный олимпийский чемпион Казакстандагы Илья Ильин деген жигит барды. Мындай знаменитый спортсмендерден. Анан Ирандын өзүнөн тоже двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира Рустами деген жигит барды. Анан биз ойлодук, бул экөөнүн 2 олимпийский чемпионду ута албай, жок дегенде бронза медаль алабызго деп. Анан калган көп соперниктер бар экен, баары эле ушу Бекдөөлөттүн деңгээлинде балдар экен беркилер. Эми булар менен кармашабыз. Анан тиги экөө күчтүү болуш керек, эми кандай кылып көрөбүз эми деп анан мелдешке катыштык. Кудай буйруп, эми мунун подготовкасы да жакшы болду. Баардык көтөргөн заказ берген вестердин баарын удачно көтөрүп, биринчи Илья Ильинди уттук, анан экинчи Ирандын жана олимпийский чемпионун уттук. Ошентип эми спортто ар кандай болот да. Кудай буйруп, ушу 2 олимпийский чемпионду утуп, чемпион болду Бекдөөлөт. Кыргыз элин сүйүнтүп, и самый главный лицензияга көп очко топтодук да. Упай топтойлу. Упай топтодук. Бекдөөлөт, сизге кайрылайын. 96 килограмм салмактагылар арасында акыркы айда өзгөчө мыкты көрсөткүчтү көрсөтө алдыңыз. Анан Ирандагы мелдеште атаандаштык кандай өттү спортчулардын арасында? Иранга мелдешке биринчиден бул Бишкек шаарында жакшы машыгып баргам. Анткени атаандаштарым баарын тааныйм. Бири-бирибизди көптөн бери баягы чыгып жүрөбүз, бири-бирибизди тааныш болуп калдык да. Кээде кээ менен тааныш болуп турабыз, анан сүйлөшүп. Ал жакта күчтүүлөр болчу, айтып кеткен, агайым айтып кеткендей, олимпийский чемпион Илин жана ал дагы олимпийский чемпион болот. Арасында дагы дүйнө чемпиондор бар болчу. Мен дагы ойлогом, кыргыз элиме бир чоң медаль алып келем деп ой менен жакшы менет кылып, тренировка кылып баргам. Жыйынтыгы өзүңүз көргөндөй жакшы медаль менен кайттым, алтын медаль менен. Өзүм ойлогон эмесмин, жакшы тренировка кылып, жакшы баягы даярдык менен барсаң, баягы баардыгы жакшы болот экен. Андан кийин эле Өзбекстанда өткөн эл аралык мелдеште дагы Ирандага караганда 4 килограмм көбүрөөк көтөрүп, жалпы суммасы боюнча. Ал жактан да биринчи орун алып келдиңиз. Анан жалпысынан Өзбекстандагы мелдеш менен Ирандагы мелдештин ортосунда кандай айырмачылыктар, кандай өзгөчөлүктөр болду? Ошол жактагы эле спортчулар катыштыбы же кандай болду? Ирандага караганда Өзбекстанда көбүрөөк дагы количествосы саны көбөйдү спортсмендердин. Өзбекстанга көбүрөөк келди спортсмен чем Иранга караганда. Ал жерден дагы биз ошондо Бишкекке келип, анан кийин 1-2 жумадай жүрүп анан кетмекпиз да. Анан биз жетекчилерге айттык, руководствого, госагентствону. Бизде эми ошол түз эле учуруңуз бар.
Биз бияка келип, анан кайта кетип жүрбөй, планомерно подготовканы ошол жактан деле эметели деп. Алар бардыгын поддержка беришип, жетекчилер. Биз түз эле Тегерандан Ташкентке келдик, подготовка ошол жактан даярданып кичине. Анан ошо мелдешке дагы чыктык. Эми Кудай буйруса бул жерден алып калсак, тогда уже гарантия болуп калат го лицензия Олимпийский игрга. Деп анан Бекдөлөттү настраивать этип, надо как Иранда выступал, так и надо здесь. Формадан чыккан жокмун ага дейт. Формадан каяктан чыгат? Подготовка болуп атпайбы нормально. Питание менен баары жакшы болуп атат. Деп анан ал мелдештен дагы Кудай буйруса, айттен дагы Илья Ильин биздин весип эмес, бөлөк веске кетип калды да. Же ойлоду, дагы эле утулуп калайын деди. Кыргыз жигитке дагы утулуп калбайын эки жолу деп, ал 102ге кетип калды. Биз өзүбүз эле выступать эттик. Анан айктен анан калган соперниктердин баарын Кудай буйруса алардан 3-4-5-6 килограммдан көп көтөрүп, айктен дагы жакшы ийгиликтерге жетишип чемпионум стал. Ал дагы ошондой эле квалификационный турнир болчу. Жакшы тоже серебряный. Ошентип успехтер менен завершили Ташкентский гран-при соревнованияны. Буга чейинки маалыматтарга карасак, Бекдөөлөт 14-чү катарда келе жаткан эл аралык рейтингде. Анткени буга чейин 1-чи орундан 8-чи орунга чейинки ээлегендер Олимпиадага жолдомо алышат. Анан азыркы учурда рейтингде 2 жеңиш болду. Эми упайлары да көбөйүп калса керек. Азыркы учурда рейтингде канчанчы орунда келе жатат? Эми рейтингде мына 6 соревнованияга катыша турган болгондон кийин ар бир спортсменге ошондой разрешение берилген, уруксат берилген. Ар бир мелдешке катышкан сайын Европада болобу, Америкада болобу, же биздин Азиядабы ошо катышкан спортсмендер катышкан сайын упай топтоп өзгөрүп турат да. Мурун 14-чү болчу, кайта 18 болду, кайта 16-чы болуп атат. Андан эми акыркы Ташкенттин эмеси эсептелине элек рейтинги. Анан эми ал кошулса, анан кийин эң акыркысы чемпионат Азия среди взрослых болот. Ошол жерден точка коюлат да, Кудай буйруса. Чоңдор. Анан эми азыр бүт мамлекеттерде спортсмендери 100% алдым деген азыр эч ким жок, потому что ар бир спортсмендер мелдешке катышып, упайын топтоп атышат да. Бирөө бүгүн көтөрсө, бирөө экинчи Европадан көтөрүп калат, Азиядан көтөрүп калат, Америкадан көтөрүп калат. Анан эми самый главный чемпионат Азияда жакшы көрсөтсөк, лицензия алып калганга кудуретибиз жетет деп ойлойм. Сиз Бекдөөлөт айтсаңыз, Өзбекстандагы мелдеш менен Ирандагы мелдештин кайсынысы сиз үчүн абдан кыйыныраак болду? Бул жерде Өзбекстандагы мелдеш кыйыныраак болду. Анткени ал жакта көптөгөн баягы атаандаштарым катышты. Бул жерден Ирандан көбүрөөк көтөрүшкө аракет кылдым. Анткени ал жакта күчтүү болчу. Ошон үчүн мен Ирандан караганда Ташкенттен көптөгөн жакшы көп көтөрүп алдым да, ал жактан. Анткени атаандаштарымды көрүп утканга аракет кылдым. Ал эми азыркы учурдагы Кыргызстандагы кайрылсак, жакында эле өлкө чемпионаты өттү. Бул жолку Бекдөөлөт 5-чи рет Кыргызстан чемпиондугун жеңип алды. Катышуучулардын саны кандай болуп жатат? Жылдан жылга өсүүлөр барбы? Жылдан жылга өсүүлөр бар. Жаш өспүрүмдөр өсүп келатат. Юнуштар, юниорлор кечээ жакында ушу Азиянын чемпионатында юниордон Эмил Молдубузов бронза алды. 67 салмакта 67-ден көтөрүүгө чемпионат Азияны. 67-ден Молдос Эламан. Еламан. Он стал чемпионом. И Таиров Эльзар бронза медаль алды. Вот бул эмнени айтат? Бул резерв. Взрослый команда. Ушул балдар ушундай жигиттер акырын взрослыйга келет. Мына Азиянын молодежный чемпионатында уже медаль утуп, жакшы резерв бар деп ойлойм. Көптөн күткөн үмүтүбүз чоң. Ушундай жигиттер бизде көп. Спорт интернатта 40тай окуучу окуйт. Алардын дагы келечеги кең, Кудай буйруса. Ушу Бекдөөлөттөй жигиттер дагы өсүп чыгат деп ойлойм.
Буга чейинки маектерде айтып калдыңыз эле, Иззат Ахмедовдун Олимпиададан кийинки ийгилигинен кийин көптөгөн балдар келип, биз дагы оор атлетика менен машыгабыз, биз дагы Олимпиадага чыгабыз деп келгендер болгон, бирок андан кийин алардын саны бир аз азайып калды депчи. Негизинен эле өлкө чемпионатынын өнүгүшүндө Кыргызстандын чемпионаты жакшы болуш керек. Анан башка аймактардан катышуучулардын саны кандай болуп атат? Бир гана Бишкек шаарында эмес, балки облустардан. Облустардан 7 областта тең отделение ачылган оор атлетиканын. Ошол жерде детский спортивный школа дегендер бар, бардыгында ачылган, бардыгында специалист тренер иштеп атышат. Эми тилекке каршы эми ал ошол жерде иштеген тренерлердин бардыгын бир семинарга жиберип эметсек жакшы болмок. Азыр мировой масштабта аябай көп результаттарды көрсөтүп атат, высокий көп бийик результаттарды. Анан условиясы, инвентарь ушулар дагы жетишпейт да. Ушу перифериядагы залдарга. Ушу мен каалар элем, ушу биздин ошо ар бир областтан жетекчилери, ошо губернаторда дагы ушу инвентарга жок дегенде 1-2 штанга алып берип турса, ал жерде ошо машыктыруучулар дагы өзүнүн ушу жаңы инвентарь менен ошо катышкан балдар дагы, жигиттер дагы, кыздар дагы сүйүнүп жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтмөк деп. Эми ойлонуп атам, эми поддерживать этет го биздин жетекчилер дагы. Бирок Бишкек шаарында бардыгы жакшы залдар бар, бардыгы обеспечение бар, Кудайга шүгүр. Сизге кайрылайын, эми буга чейин дүйнө чемпионатына да катышып, 6-орунга жазылгансыз. Андан соң 2 жолу Азия чемпионатында өспүрүмдөр арасында дагы, чоңдор арасында да 3-орунду ээлеп келдиңиз. Анан эл аралык аренада көптөгөн тажрыйбаңыз болуп калды да. Анан башка өлкөдөгү мелдештердин өтүшү менен Кыргызстанда мелдештердин өтүшүндө жалпы эле оор атлетика жаатында кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Эми азык жактан Кыргызстан чемпионаты өттү. Ал жактан 7 областтан жакшы күчтүү балдар тандалып алынды. Курама команда Кыргызстандан. Буйруза мен менен ушу чемпионат Азия барат деген үмүттөмүн, ушу барат деген. Жакшы, биздин балдар жакшы өсүп келип атат. Жакшы жыйынтыктар берип атат. Чемпионат жакшы, быйылкы чемпионат жакшы болду. Жаңы рекорддор коюшту. Бекдөлөт өзү 210 килограмм талчоктон көтөрүп, жаңы рекорд установил. Рекорд койду да, Кыргызстандын рекордун 210 килограмм. 210 килограммды эч ким көтөрө эле. Азыр Бекдөлөт көтөрдү. Эми самый сильный штангист Кыргызстанда болду. Сөзсүз түрдө. Бекдөлөт бул гана жыл эмес, өткөн жылы дагы рекорд жаңыртканын билебиз. Алдыда дагы эми мындай рекорддор дүйнөлүк аренадагы мелдештерде дагы жаңыртат деген ишеничтебиз. Эми Олимпиада бул жыл өтө өзгөчө маанилүү жыл Кыргызстан үчүн, дүйнө үчүн. Анан буга чейинки Олимпиадага катышуучулар командалык тартипте упай топтоп келишкен да. Анан жаңы эрежеге ылайык ар бир спортчу өзүнө упай топтоп калган. Ушул боюнча маалымат берсеңиз. Эми мурун командный болуп бизде ошондо команданын эмесинен ичинен ушу эң эгер бир лицензия, 2 лицензия болуп калса, ошол бала кайсы баланы федерациядан тандалат, тренер арасынан. Кайсы бала ближе будет Олимпийский игрда. Ошол баланы тандап, ошондон бир баланы тандап жиберчү элек илгери. Мурун. Азыр ар бир бала өзү завоевать этет эмени. Упай топтоп лицензия алганга. Бул бир жагынан жакшы командада бүт команданы ээрчитпей, ошо көтөрө турган балдарды Олимпиадага, лицензия ала турган балдарды гана алып барабыз да. Тем более бир жагынан экономический тоже биздин мамлекеттик кичине эме. Поэтому мурун ошого карабай биздин жетекчилерди деле жиберчи, 5-10 команда 10 весовой категория 10 баланы алып барыш керек, например. Азыр эми бизге федерацияда тренердин бардыгына көрүнүп турат, главный тренер бар бизде, Токтон Алиев деген. Ушулар менен чогуу обсуждать этебиз. Кайсы бала может лицензия алат. Ошону госагентствого айталы, ушуну жибер, ушул сбор бер деп. Көп эмес, команданын баары эмес. Анан алар дагы биздин макул болушуп, ушу подготовкага дагы жакшы жардам берип атышат биздин жетекчилер дагы. Анан эми кече өткөндө дагы рекорд, анан лицензия болот деп Кудай буйрса жакшы көрсөтүп
Бишкек шаарынын федерациянын президенти ошол ишке чоң рахмат жигитке. Автомобиль подарил. Чтобы стимул болсун бул балага. Олимпийский лицензия алсы деп анан жакшы поддержка кылды. Президент федерации города Бишкек. Учурдан пайдаланып сизди дагы жаңы автоунааңыз менен куттуктап кетели. Бул алдыдагы ийгиликтериңизге өзгөчө дем күч берсин, сизди дагы шыктандырсын. Эми жакындагы Өзбекстанда окуу машыгуу жыйындары өттү. Ушул боюнча анан алдыдагы мелдештер тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Кандай мелдештер күтүп жатат алдыда? Азыр Өзбекстанда окуу машыгуу аябай жакшы өттү. Анткени ал жакта жакшы баягы атаандаштар менен тренировка кылдым. Өзбектер менен ал жактан сборный Словакияда барды. Катар. Эң күчтүү менин соперник эме атаандашым Катар өлкөсүндө бала бар. Алда барды. Чогуу кылдык. Аябай сонун экен. Бири-бирибиз менен баягы опыт алмашып, жакшы тренировка кылып келдим бул жака. Ошонун айынан дагы чемпионат Кыргызстандан жакшы рекорд койдум деп ушуну ойлойм да. Анткени бул жакта ушундай окуу машыгууларды сырт жака көп жолу берип турса, баягы атаандаштар менен чогуу тренировка кылсаң жакшы өткөздүм да. Азыркы убакта чемпионат Азияга даярданып баштадым. Жакшы, буюрса ал жактан да көптөгөн атаандаштарым келет. Жакшы даярданып, бир кыргыз элинин ушундай чоң медаль алып келгенге үмүттөмүн. Буюрса анын аркасынан Олимпиадага жолдомо алганга ойдомун. Буюрса аракет кылып атам, тынбай. Учурдан пайдаланып ушу ийгиликтерге жеткирип жатканыма, ушу Молдос Өмүржан агайыма, анан Токтоналиев Камбар агайыбызга, анан Руслан Капаев агайыма ыраазылык билдирип кетем. Бул ийгиликтердин артында ушу Өмүржан агайым чоң салым бар, мындай айтканда. Анткени спорттон эле эмес, мага жеке баягы баласы, ата баласындай баягы үйрөтөт, баягы көп нерсени үйрөтөт. Жакшы буйрса үмүттөм, дагы жакшы алдыда чоң деген ийгиликтер жаратат деген ойдомун. Буйрса ушу агайлар менен чогуу буйрса. Биз да ишенебиз алдыдагы көптөгөн ийгиликтер жаралышына, анан дагы сөзсүз түрдө Олимпиадага жолдомо аласыз деген жакшы кабарды угабыз деген да ишеничтебиз. Эми бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгайын деп калды. Агай, сизге эркин микрофон узаталы, жалпы элге, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылып кетсеңиз болот. Элибизге тынччылык болсун. Эми Кудай буйруса ар бир инсан аракет кылсак баардыгы экономикасы өнүгөт деп ойлойм. Биздин президентибизди колдоп, анан баардык кыргыз элине жакшылык, ден соолук каалап, эмгек кылсак жакшы болот деп ойлойм. Баардыгыбыз ошо кыргыз эл журтучу. Анан бүт спорттун көрөрмандарына чоң рахмат. Поддержка кылып тургандан анан мына основной КТР спорт всегда поддерживает, силерге чоң рахмат. Бизди ушундай чакырып студияга информация берип атканыңыздарга. Бекдөлөт, сиз дагы кайрылып кетиңиз. Силерге биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушундайга биз дагы ушинтип көп ийгиликтер жаратып туралы, келип туралы, кыргыз элине чоң рахмат. Ушинтип колдоп, жакшы колдоо болуп атат. Буйрса ошо элимдин үмүтүн актайын деп ойдомун. Буйрса Олимпиадага жолдомо алып, Кудай буйрса Олимпиадага Кыргызстандын желегин желбиртем деп ойдомун. Чоң рахмат сиздерге студиябызга келип, конок болуп, жалпы жеңишиңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн. Алдыда дагы Азия чемпионатына албан ийгиликтерди каалайбыз. Ал жактан дагы алтын байге жеңип, Олимпиадага жолдомо алышыңыздарды чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Бизде бүгүн конокто оор атлетика боюнча машыктыруучу Өмүржан Молдодосов жана Кыргызстандын көп жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку коло байгесинин ээси Бекдөлөт Расулбеков бизде конокто болду. Кийин дагы бизде конокто көптөгөн ийгиликтер менен биздин Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Камбар Токтоналиев жана Азиянын коло байгесинин ээси Эмил Молдодосов конокто болмокчу. Ага чейин бүгүнкү күнгө алынган дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон маанилүү спорттук окуялар менен кийинки материалдан таанышыңыз. Андан соң маегибизди улантабыз.
2015-жылы биатлон боюнча дүйнө чемпионатында россиялык Екатерина Юрлова жекелик жарышта алтын медаль тагынган. Ал муну менен 2009-жылдан бери Россияда биринчи жолу дүйнө чемпиону болууга жетишкен. Ал эми экинчи орунга чехиялык Габриэл Саукалов жана үчүнчү орунга Кайса Макаринен ээ болгон. 49-жолу өткөрүлгөн мелдеш Финляндиянын Кантиоллахти шаарында орун алган. Спортчу айымдын мындан кийинки дүйнө биринчиликтери дагы ийгиликтүү аяктаган. Алсак 2018-жылы аралаш эстафета жарышы боюнча алтын медаль тагынса, кийинки жылы масс старт категориясында күмүш байгенин ээси болгон. Мындан тышкары Европа чемпионатында 1 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байге жеңген. Спортчу айым буга чейин лыжа жарышы боюнча мелдештерге катышып келсе, 2005-жылдан тартып гана биатлонго өткөн. 2019-жылы кум үстүндөгү футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курамасы Азия чемпионатында Кытайга 9-3 эсебинде жеңилген. Мелдеш Таиланд өлкөсүнүн Паттайы шаарында өткөрүлгөн. Муну менен улуттук команда тайпада акыркы орунду ээлеп, мелдештен четтөөгө аргасыз болгон. Буга чейин кыргыз футболчулары Бириккен Араб Эмираттарына 6-1 эсебинде жеңилсе, Ливандын курамасына 11-2 айырмачылыгында утулуп калган. Бул Азия чемпионаты Кыргызстан курамасы үчүн дебюттук мелдеш болгон. 2016-жылы англиялык Ньюкасл Юнайтед футбол клубуна испаниялык Адис Рафаэл Бенитес башкы машыктыруучу болуп дайындалган. 55 жаштагы насаатчы аталган клуб менен 3 жылга келишим түзгөн. Ньюкаслдын мурдагы машыктыруучусу Стив Макларен 28 турдагы ийгиликсиз беттештери үчүн кызматынан алынган. Рафаэл Бенитес англиялык команданы 2019-жылга чейин жетектеп, кийин Кытайдын чемпионатына өткөн. Ал Испаниянын чемпионатында эң беделдүү делген Реал Мадрид, Валенсия жана Англиянын Ливерпуль клубтарында башкы машыктыруучу болгон. 2019-жылы футбол боюнча Россиянын башкы машыктыруучусу Станислав Черчесов экинчи рет Илзат Ахметовду Россиянын курамасына чакырган. Буга чейинки биринчи чакыруусунда жаракат алганына байланыштуу катыша албай калган. Ал эми дебюттук беттешин Европа чемпионатынын тандоо турунун алкагында Бельгияга каршы оюнда өткөргөн. Анда орусиялык футболчулар 3-1 эсебинде жеңишке жетишкен. Бул оюнун Черчесов мыкты деп баалап, дагалдыда мыкты беттештерди күтөрүн белгилеген. Эске салсак, Илзат Ахметов 22 жашта Бишкек шаарында төрөлгөн. Карьералык жолун Борбор калаадагы Алга клубунда баштаган. Кийин 2014-жылы Рубин командасына өтүп, 16 жашында негизги курамда ойногон эң жаш футболчу аталган. 2018-жылдан бери Москванын ЦСКА клубунда ойноп келет. Ал Россиянын улуттук биринчи бештик сыйлыгынын лауреаты жана УЕФАнын рейтинги боюнча келечеги кең 50 оюнчунун катарына кирген. Биз маегибизди улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы оор атлетика спорту боюнча сөз кылып жатабыз. Бизде конокто оор атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Камбар Токтоналиев жана оор атлетика боюнча көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку коло байгесинин ээси Эмил Молдодосов конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле сиздердин жеңишиңиздер кут болсун. Бул дагы кыргыз эли үчүн өзгөчө чоң сыймык. Сыймык деп айткандан тажабаса керек. Анда эмесе дал ушул мелдешке токтолсок, Өзбекстандагы мелдеш кандай деңгээлде өттү? Жалпысынан атаандаштык кандай деңгээлде болду? Биз 2020-жылдан баштап 20-жыл башталганда эле 7 январдан баштап Бишкек шаарында окуу машыгууларды өттүк. Ал машыгуулар жалаң ушул Олимпиадага лицензияга жолдомо ала турган мелдештерге даярдыктар болду. Чоң машыгуу кылдык. Андан кийин 1 февралдан баштап 6 февралга чейин Иранда, Рашт шаарында лицензияга упай топтоо мелдеши болду. Эл аралык мелдеш. Ал жакта 371 сумма чогултуп, Бегдөлөт Расулбеков 1-чи орунга жетишти. Андан кийин ал жактан келип Ташкентке келдик. Өзбекстан Республикасына Ташкент шаарына келип, ал жакта дагы чоң дүйнөлүк турнир болду. Ташкентке бир аз эртерээк келдик. Ал Иран менен Ташкенттин ортосу бир 5 күндөй болуп калды. Анан Бишкекке келип кайра кетпей, ошо Ташкент шаарына барып машыгуу өткөздүк. Ал жактан дагы чоң
жакшы көрсөткүч көргөздү. Бекдөлөт Расулбеков жана Эмил Молдодосов 304 килограмм Ирандан кошуп 375 сумма чогултту. Ал жактан да жакшы жолдомого, жакшы упай топтоду. Эмил, сиз дагы Өзбекстанда күмүш медаль тагындыңыз. Анан мелдеш кандай өттү? Анан биринчи орунду алууга эмне жетишсиз болуп калды деп ойлойсуз? Өзбекстанга чейин аябай жакшы даярдандык, агайларына карап сбор өткөрдүк, подготовка өткөрдүк. Анан Өзбекстан шаарына барып, солидарский квалификационный соревнование болду. Лицензионный олимпийский игр Токио шаарына, Олимпиада оюндарына. Анан ойлойм, спорт ушундай болуп калды, кичине аз эле упай жетпей калдым, биринчи месте алтын байгеге. Ага серебро күмүш медаль алып тагынып, кыргыз элин сүйүнтүп, азыркы убакта иштеп отурабыз. Бул атаандаштык күчтүү болгондугун дагы белгиси десек болот. Анан жалпысынан алганда бул сиздин категорияңызда 81 килограмм салмакта кайсы өлкөнүн спортчулары күчтүү атаандаштыкты жаратат? 81 салмак категориясында Өзбек балбан биринчи месте ээ болду. Ага кичине аз килограмм салмак утулуп калдык. Эмкиде буюрса жакшы даярданып утканга аракет кылам. Экинчи месте мен болдум. Үчүнчү месте ал дагы кем калбай бизден түркмөнстандык балбан болду. Ал жактан 152 килограмм булкуп көтөрүп, 181 килограмм түртүп көтөрдүм. Ал жактан жакшы жыйынтыктар болуп, очко чогулттук. Главный лицензионный олимпиадага очко бере турган соревнование. Жакшы очко чогулттук деп ойлойм ал жакта. Упай топтодук деп айтып калдыңыз. Азыркы учурда рейтинг белгилүү, канчанчы орунда келе жатасыз? Азыр рейтингде 22-чи. Аз убакта жакшы, эки соревнованияга катышып келдим. Золотой соревнование деп аталат булар. Азыр бул соревнованиянын очколору кошулса, мен рейтингде ойлойм, жакшы местада болом депчи. Топ-8 лицензия алат да. Ошол убакта эки соревнованияга кошулса, буюрса лицензия алганга аракет кылабыз. Жакшы очко бөлүнүп, жакшы результат көргөзсөк, дагы буюрса чемпионат мира бар, молодежный астыда. Чемпионат Азии среди взрослых. Азыркы убакта 4 соревнования катыштым, дагы 2 соревнованиям калды. Буюрса ал соревнованиядан да жакшы ийгилик көрсөтүп, жакшы результат көргөзсөм, жакшы очко алам деп ойлойм. Буга чейинки эл аралык мелдештерге Кыргызстандан 9-10 салмак категорияда катышып келчү. Анан акыркы учурларда жаңы эрежелер киргизилгенден уланбы же болбосо Кыргызстандагы спортчулардын даярдыгына жарашабы айтор азыраак балдар катышып калгандай да. Анан башкы машыктыруучу катары айтсаңыз, бул эл аралык мелдештерге катышууда спортчулардын кандай кылып тандоо кылып, анан эл аралык мелдештерге даярдоого катыша алышат алар? Бул 2018-жылдан баштап, ноябрь айынан баштап, мурунку салмактык категориялар алмашкан. Ошонун ичинен 10 категория болду. Анын ичинен 7си олимпиадалык салмак болду да. Анан бул тандап алуубуз мурунку Азия оюндарында, башка чемпионат, Азиянын чемпионаттарында, дүйнөнүн чемпионаттарында катышкан дүйнөлүк спортсмендердин арасында биздин спортсмендерди салыштырып, биздин спортчуларды салыштырып, жыйнаган килограмм сумма менен салыштырып, анан ошол балбандарды лицензия ала алат деп, анан 3 баланы тандап алганбыз. Ал Изат Артыков, Эмил Молдодосов, Бекдөлөт Расулбеков болгон. Ал ортодон спортто болот экен, ар кандай нерсе. Ортодон келатып, ошо Изат Артыков жаракатына байланыштуу эки белдешке катышты, андан кийинки белдештерге катыша албай калды. Анан Изат Артыков ортодон чыгып кетти. Эмил менен Бекдөлөт Расулбеков келатат. Бул Эмилдин солидарность турниру менен жанагы Азиянын биринчилиги экөө ортосу жакын болуп калды. Ошон үчүн турнирде бир акыркы подход деп коебуз. Акыркы подходторун биз чыгарган жокпуз. Баягы травма, жаракаттан сактаналы деп
алтын азыр бөлүнгөн, 3кө бөлүнгөн, алтын, күмүш, анан Коло. коло деп мелдештер. Эми кийинки катыша турган Азиянын биринчилиги алтын болгондуктан биз солидарность турнирди 3-чү аракетин баш тартып койгонбуз. Анан ошо алтын турнирден Азиянын биринчилигине жакшы упай топтош үчүнчү. Азыркы учурда алдыда боло турган Азия чемпионаты коронавируска байланыштуу да жылып калды деген маалыматтар болуп атат. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, анан кайсы датага белгиленип жатат бул мелдеш? Азыр эми боло турган датасын айтыла элек. Апрелдин 16-сынан 24-үнө чейин Нур-Султан шаарында болмок, Казакстанда. Анан алар Казакстан баш тартып, аны Өзбекстан Республикасы алган. 14-үндө ошол эле датада, ошол эле убакытта өткөзөбүз деп. Алар дагы эми көп, бул оору көп жайылган сайын алар дагы ошол жакта Ташкентте өтөт, бирок эми кайсыл убакта болору билине элек. Эми Кыргызстан чемпионатына келсек, бул жолу эми сиз 3-чү жолу чемпиондукту жеңип алдыңыз. Анан өткөн жылдага караганда сизге кандай өзгөчөлүгү болду, кандай айырмачылыгы болду? Анан атаандаштыктар, спортчулар жылдан жылга дагы өсүп, жаңыланып жатса керек, кандай болуп жатат? Быйылкы чемпионат абдан жакшы өттү. Соперниктерим дагы күчтүү болуп, жакшы даярданып келиптир мени утканга. Жакшы жыйынтыктар көрсөтүп, алтын медаль тагындым чемпионаттан. Бизде главный 1 жылдык ошо чемпионат болот, сборный команда кириш үчүн. Ошо чемпионатты утуп, кандай жыйынтыктар болду? Мисалы, түртүп көтөрүүдө канча килограмм болду жалпы суммасы? Бул жактан кичине жаракат алып, Кыргызстан рекордун бузам деген ойдо болчумун. Жаракатыма жараша эми кичине азыраак вес көтөрдүм. 150-180 болуп бүтүрдүм. Азыркы убакта 81 категорияда рекорд Кыргызстан меники, 184 убакта. Эми бул жерде ойлойм дагы чемпионат Азия бар, чемпионат мир бар, ошол жактан дагы жакшы результаттар көргөзүп, чемпионат Кыргызстан рекордун жана мировой рекордко бузууга аракет кылам. Азыркы учурда биз эки спортчубузга келсек, экөөнүкү тең жогорку салмактагы категориялар арасында бирөө 96 болсо, бирөө 81 килограмм салмакта. Анан мындан жеңил салмактагылар арасында кандай спортчулардын абалы кандай болуп атат? Жеңил салмактагы балдарда күчтүү балдар бар, алардын арасында дагы эми бирок алар эми бир аз жашыраак. Азия биринчилигине Ташкентте катышып келишти. 3-чү орун алды Тайыров Элзар. Ал дагы көп, келечекте көп бизде үмүттөндүргөн жигит. Муратбек уулу Ишенбек ошо жеңил салмактагы балдар. Алар дагы бар эми, Кудайым буйрса. Ал эми кыздар жаатында кандай болуп атат? Кыздардан дагы мелдештерге буга чейин жаңыл деген кызыбыз дагы спортчу көп мелдештерге катышып келди эле. Эми азыркы учурда кыздар арасында кандай болуп жатат? Кыздар арасында да бизде көп аймактарда, райондордо бул спорт интернатта көп кыздар катышат. Алардын деңгээли дагы баягы дүйнөлүк эмеге жетип калды. Эми кийинки жылдардан баштап аларда да карап, алар да чыгып баштайт. Буга чейин эми жок болгон эмес, кыздарда болгон, олимпиаданын катышуучусу болгон. Жаңыл Окоева, Байызова Азиянын коло медалынын жеңүүчүсү болгон. Мындан дагы кыздарды дагы өстүрүшүбүз керек да бизге дагы. Ал эми сизге кайрадан кайрылайын. Алдыда Азия чемпионаты күтүп жатат. Анан окуу машыгуу жыйындары деги эле буга даярдык кандай деңгээлде болуп атат? Кыргызстанда эле өтөбү даярдыктар, окуу машыгуу жыйындары? Азыркы жакын убакта Өзбекстан шаарында Чичик деген районунда сбор өтүп келдик, подготовка. Ал жакта абдан жакшы болду. Чет мамлекетте сбор өткөн, бир Кыргызстанда сбор өткөнү кичине айырмаланып турат экен да. Ал жакта Катар шаары сбордо болду. Дагы 2-3 мамлекет сбордо жүрдү. Өзбекстан спортсмендер менен чогуу сбордо жүрдүк. Алар менен ой пикир алмашып, аларды көрүп, бизге да мотивация болот экен.
спорттун результаттар көрсөткөнгө ал жактан жакшы результаттарды көргөзүп жана результаттар кошуп келдик деп ойлойм. Аны айтып кетсек, Солидарскийден кийин чемпионат Азияга катыштым. Ал жактан күмүш 3-чү месте ээ болуп, андан айтып кетсем, былтыркы убакта дагы чемпионат Азиядан да 3-чү месте ээ болгом. Ошо аз убакта биз главный цель меники чемпионат мира, анан чемпионат Азия. Азыркы убакта кичине коронавирус деп Азия чемпионатты жылдырып коюшту. Биз ага эч камсыз болбойбуз, дагы даярданабыз. Агайыбыз турат, Өмүржан Молодосович, Токтоналиевкан бар. Чоң рахмат айтып кетким келет. Бизди ошо даярдап, күнү түнү менен карап, агайларга да ойлойм бир оңой жумуш эмес бизди карап. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем агайларга да. Сөзсүз түрдө машыктыруучу бир спортчунун ийгиликке жетишинде анын аркасында ополтоодо эмгек жатат. Албетте анын аркасында машыктыруучулардын дагы орду чоң экендигин дагы бир жолу баса белгилеп өтөлү. Ал азыр эми кайрадан Кыргызстандын чемпионатына кайрылсак, деги эле кыздар арасында азыраак болуп келет да. Анан жалпысынан бул спортту өлкөнүн бардык аймактарында жайылтууда кандай иш-аракеттерди көрүү керек жана федерация бул жаатта кандай иштерди алып барууда? Азыр эми Оор атлетика федерациясы баягы ар бир катышкан спортсменди эле чоң белдештерге катыштыра бербестен санына эмес сапатына өтөлү деп биринчи разряддан баштап чемпионат Кыргызстанга биринчи разряддан баштап кое берели деп бардык чечим чыгарган. Ошон үчүн баягы кыздарды дагы аз көтөргөн кыздарды катыштырган жокпуз да. Башка жерлерде айылдарда кыздар көп эле катышып машыгып келишет. Алардын ичинен күчтүүлөрүн тандап, анан ушул биринчи разряддан жогору көтөргөндөрдү белдешке кое берели ушул деп чечип чыккан. Ошон үчүн кичине эмелер катышуучулар аз болуп калды. Катышуучулар аз. Бирок атаандаштык болмоюнча, катышуучулардын саны дагы көп болмоюнча, жылыш да болбойт да. Бул жаатта кандай болуп атат? Бул башка мелдештерге бардыгын катыша беришет. Ушул Кыргызстандын чемпионаттары, ушул чоң турнирлерде азыраак катышат. Азыраак катышат. Негизинен өткөн жылдагы чемпионатка барганда Нарын облусунан катышпай калгандыгын билебиз да. Анан негизи эле өлкө чемпионатына бардык аймактардан катышабы? Бардык аймактардан катышат. Бүт аймактарда бизде машыктыруучулар, оор атлетика залдары бар. Ал быйылкы чемпионатка бардык областтардан келип катышышты. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгайын деп калды. Алдыдагы пландар боюнча бөлүшүп кетиңиз. Алдыдагы пландарыбыз ошол бул жана оору вируска байланыштуу мелдештер ары бери жылгандыктан бизге дагы кичине ыңгайсыздык болуп атат. Анткени бул Ташкент шаарында даярданып келген, жакшы формада келгенбиз. Анан апрелге уже даяр болуп калмакпыз да. Эми алдыдагы пландарыбыз Азиянын чемпионатында жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп, лицензияга жакшы упай топтош. Эмил менен Бекдөлөт мындан дагы бир аз көрсөткүчтөрүн жогорулатыш керек. Пландарыбыз ошол. Эмил, сиз да кыскача пландарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Азыркы убакта вирус менен ат менен болуп атышат соревнованиялар, бизге ал тоскоолдук болбойт. Биз дальше тренировка кыла беребиз, подготовка өтөбүз, буюрса сбор белгизе подготовка агайларыбыз турат. Жакшы пикир бөлүп, бизди даярдап, дагы мировой рейтингге буюрса Кыргызстан рекорд эмес, мировой рекорд бусканга аракет кылабыз. Жана биздин главный цель азыр Олимпиада оюндары. Лицензия алуу. Ошол убакта азыр акыркы соревнования чемпионат мира, чемпионат Азия калды. Ошол убакта чечилет биздики. Лицензия алды или болбой калды депчи. Бирок биз лицензия алганга жакшы үмүттөбүз да. Жакшы жол менен кетип атабыз. Буюрса лицензия болот. Буюрса, Кудайга буюрса. Биз дагы ишенебиз, буюрса алдыдагы мелдештер дагы ушундай эле ийгиликтүү болуп, лицензия жолдомо аласыздар деген ишенимдебиз. Азыр болсо, агай сизге эркин микрофон узаталы, жалпы кыргыз элине, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылып кетиңиз. Жалпы кыргыз элине азыр учурда болуп аткан жанагыдай кырсыктар,
бири-бирибизди түшүнбөстүктөр ошонун баары келбесин, ошолорду баары түшүнүү менен мамиле кылышалы. Баарына ден соолук, иштерине ийгилик кааламакчымын. Чоң рахмат. Эмил, сиз дагы кыскача токтолуп кетиңиз. Кыргыз элине тынччылык каалайм, амандык каалайм, чын ден соолук, узун өмүр буюрса. Спортсмендерге дагы жакшы ийгиликтер жаратып, лицензия Олимпиада оюндарына аракет кылып жүргөн спортсмендерге ийгилик каалайм. Жана сиздерге ийгилик каалайм, жана биздин результаттарыбызды баалап, ушул жакка чакырып, ар дайым биздин артыбыздан калбай, Кыргыз элине жарыя кылып, сиздерге да чоң рахмат, КТР спортуна чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Жана трёф кылып жүргөн балдар, жаш балдарга айтып кетким келет. Артка кайрылбай, цел астына коюп, чоң Олимпиада оюндарына катышам деген ойдо трёф кылсын деп. Чоң рахмат сиздерге студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Бул чоң жеңиштериңиздер дагы улансын. Буюрса алдыдагы дүйнө чемпионатында, Азия чемпионатында алтын медаль менен кайтып, дал ушул студиядан дагы ийгилик менен жолугушалы жана Олимпиадага дагы жолдомо алат деген чоң ишеним менен жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизде конокто оор атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Камбар Токтоналиев жана дал ушул спорт боюнча Азиянын 2 жолку коло байгесинин ээси, Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, көптөгөн эл аралык мелдештердин катышуучусу Эмил Молдодосов конокто болду. Кийинки эфирлерде амандашканча бар болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Айдинай Курманова болдум.